Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, коноктор. Эми мен айтып өтсөм, 80-жылы жашкурак лампа заводдун атайын лампа заводко адистерди даярдаган техникум бар. Ошону бүтүрүп 80-жылы ишке киргем. Ошондон баштап ошол жерде, ал жерде конвейерде жумушчулар иштейт, ошол жерде наладка деп коет, наладка оборудование. Ошол жерде иштегем. Бир бригадада 3 наладчик болот, оборудованияны оңдогон. 7-8 аял киши иштейт. Жыйноочу цехте. Ошол жерде иштедим бир 4,5 жыл. Анан которулдум электросехке, анын себеби бар. Себеби Политехнический институттун филиалы ачылып, вечерний. Кечки окуу. Ошого байланыштуу мен өзүмдүн немеме которулуп, электросехте иштеп аттым. 2 жыл ал жерде иштегенден кийин чакырышып, мени жаңы кадрсың деп куюучу цехке мастер болдум. 2 жыл мастер болдум. 2 жылдан кийин жетекчинин замы болуп, начальник, замначальник цех. Дагы 2 жылдан кийин начальник цех, ошо куюучу цехте иштедим. Ошол сөзүңүз каралды, ошол 80-жылдан 96-да чейин. Демек 16 жыл эмгектенип, анан кайсы бир жетекчилик ордунун биринчи баскычтарына барып баскычтарына да бул деген сөз эми баягы бардык тепкичтерди басып отуруп, анан акырындап көтөрүлүү дегенди билдирет да. Себеп дегенде кээ бир жетекчилик кызматтарды карасак, мисалы өнүкпөй жаткан жетекчилик кызматтарды карасак, тажрыйбасыз жетекчи, бирок ошол тажрыйбасыз жетекчинин өмүр жолун карай келсек, 1-2 жыл иштеген, анан жетекчилик кызматка барып калгандар да. Демек ошол жолдорду басып өтүш керек экен да, демек. Ал жолдорду басып өтүш керек, жетекчи болуш үчүн. Аны алдыңдагыларды билбей туруп, жетекчи болуп иштеш өтө кыйын. Себеби ошол жолдорду басып өтсөң, ошого жараша өзүңдөн кийинки жетекчилерге мамиле кылган оңоюраак болот. Чечүү моменттерде оңой чечилет. Көп иштин көзүн көрүп. Ал абдан жакшы бул кадрдагы иштерде бул. Анан 96-жылы мен мурда иштеп кеткен жыйноочу цехке директорубуз предложение болуп калды, ошол жака котордум. Себеби куюучу цехтеги иш кызматымды көрүп, ошого жараша мамиле кылды деп ойлойм. Анан куюучу цехте 100-тün тегерегиндеги адам болсо, мен жаңы келген жыйноочу цехте 2000ден ашык адам иштечү ал убакта. Ал эң негизги ошол заводдогу негизги цехтердин бири. Ошол жерде анан 7 жылдан ашыгыраак иштедим. Абдан жакшы иштедим. Ошол жерден 2 жолу шаарга депутат болдум. Биз айткан дарак бир жерден көгөрөт дегенди далилдепсиз, Умат Эсенгелдиевич. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Улуттук биринчи каналдын түз эфиринде биринчи студия программасы. Кечээ өзүңүздөр билесиздер, өлкө башчысы бир топ мамлекеттик жана коомдук ишмерлерге, структуралардын кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мына ушул эмгек ийгиликке жеткирет, түмөндүү, талыкпаган эмгектин жана аракеттин аркасында чоң ийгиликтер жараткандардын арасынан биз студиябызга чакырганбыз. Дастан Улуттук эл аралык корпорациясы ачык акционердик коомунун Дастан 35 филиалынын директорунун орун басары Оматбек Эсенгелдиев келген биздин студиябызга. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн максаты дагы ушул сиздердей болуп, түмөндүү, түйшүктүү жараткан эмгектин жарчылары, сиздердей эмгекчилердин келечек буунга үлгү катары көрсөтүү, аларды даңазалоо максаты бар. Оматбек Эсенгелдиевич, сиздин эмгек жолуңузду карап отурсак, 1980-жылдардан бери эмгектенип келеткенсиз. Ошол 80-жылдары Майлуу суу электр лампа заводунда жөнөкөй цехтин техника кызматынан баштаган экенсиз. Андан бери ошол бир орунда 30 жылдай жылбай, таптакыр жылбай, анан эң акыркы ошол 30 жылдын акыркы жылдарында жетекчилик кызматка чейин жетиптирсиз. Муну менен сиз эми баягы дарак бир жерден көгөрөт деген биздин кыргыздын сөзүн мындай далилдеген адам катары, ошолордун бири катары үлгү көрсөткөн экенсиз да.